Видеоның башталышын неме мо Киядан баштасақ. Kia K5 Кореядан жаңы эле келген бұл. Өткөн апта жоқ эле. Жылы 2015. Объему 2 бензинде. Ишки салонун өтөлү. Бул жакта башкаруу кнопкалары. Система стабилизация, өчүрүп жандыруу функциясы, багажникти ачуу, мультируль, круиз контроль мо жеринде экен. Мультимедиасы, климат контролю могул жактан башкарат. Жана подогрев сидений 3 режимде, драйв мод, бул баягы эконом режим, норма режим жана спорт режимге которо турган кнопкалардан. Сидениялары кара кожада, мынандай жумшак эле экен, катуу эмес. Кожалары приборный панелин көрсөтүп коеюн. Пробеги 123.413 км деп көрсөтүлүп турат. Баасы $13.800 деп атат. Айтылыш баасы. Эгер мо K5-ка кызыксаңыздар, бул мурда видеолордо тартканмын. Азыркы мына свежий келген K5-тин эси менен ушул K5-тин эсинин беси бир эле. Ушул кара K5 жакса номерлери эсин 555 65 97 97. Mercedes-Benz C-класс. Оптикалары да аябай жакшынакай чыгарылган. Германский номерде экен. 2015, объему 2, телефон номерлери жана баасы да жазылып турат. $21.000. Люк бар экен. Машина култанып турат, ички салонун тартып берейин десем. Сырт жагы менен эле чектелет окшойбуз анда. 6 парктроник датчиктери коюлган, мындай билинбеген бул жеринде. Жакшынакай кооз машина. Да бир жаңылык şu машиналарда. Hyundai Max Cruise. Бундайды мен көрүлө келем. Жаңы эле келип баштап тур машина. Сыртынан аябай кооз машина. Эси жок экен. Толук маалымат алып сиздерге көрсөтүп коеюн дедим эле. Кызыксаңыздар өзүңүздөр да телефон чалып эсинен керектүү маалыматтарды сурап алып алсаңыздар болот. Телефон номерлер 557 51 77 77 2017 жылы чыгарылган экен. Объему 2. Жанындагы сатып аткан адамдардан сурасам, эси $19.000 же $20.000 деп аткан дейт. Камера заднего вида бар экен, парктроник датчиктери коюлган. Аябай кооз машина. Чындыгында парактору дагы мындай Max Cruise деп турат. Немеси жабык эшиктери. Мындай көрсөтүп кое берейин ички салонун. Штатный монитор, мультируль, помощник спуска с горы, подогрев сидений, подогрев руля. Мен байкап көрүп аткандан эле. Анан 2 зоналуу климат контроль, помощник при парковке дагы бар экен функциясы. Бул мен мага байкалып аткан эле функциялардан бири. Honda CR-V 3. Жылы 2009, объему 2.4, телефон номерлери 550 51 15 15. Айтылыш баасы $12.000 деп атат эси. Камера заднего вида бар экен. Өзүнүн штатный монитору дагы бар машинанын. Ички салонун бир кыскача көрсөтүп коеюн сиздерге. Антизонос кнопкасы, өчүрүп жандыруу, мультируль, круиз контроль.
мынакей монитор могу жерде жайгашкан экен. Подогрев сидений 2 режимде. Кожалары мына. Анан электроприводта сиденьялары. Hyundai Tucson. Айландырып көрсөтүп коеюн. Бул эң акыркы кузовтарынан бири экен. Жылы 2018. Функция бесключовый доступа дагы бар. Кагазына кайрылалы биринчи. Объему 2, телефон номерлери, коробка автомат. Ички салону, башкаруу кнопкалары. Кожасы катуураак эле сиденьяларын. Мынандай монитору чоң эле, дисплей. 2 зоналы климат контроль, 12 розетка жана USB AUX выходтары бар экен, подогрев сиденьялар менен кошо. Бул жагында дагы кошумча функциялар, драйв мод жана помощник спуска с горы. Бул жеринде антизанос, система стабилизация кнопкасын өчүрүп жандыруу. Баасы $18,000, $18,000 деп атат, айтылыш баасы. Opel Astra hatchback 2007, объему 1.8, басында жазып койгон $6,000 деп. Телефон номерлери 558 43 03 03. Култаны болса керек, култаны екен. Honda Fit, американец. Сөзі ile келіп тұр, даже мынандай баяғы транспортировкада кодтың қағазы да сырылып тұр, наклейкасы. 2013, объему 1.5, коробка автомат. Телефон номерлері 700 01 35 35. Түсі бір башқача мындай, өзгөчөлөнүп турат мындай. Күнделе көрүнүп тура турган немелерден эмес. Машина жабуу экен. Баасы 6.000 канча дедиңер эле? 8.300, $8.300. Hyundai Avante 5 2011, объему 1.6, коробка автомат, телефон номерлери есін. Жана баасы $7,500 деп жазылып турат. Ондай машиналарды егер кызыксаңыздар, мурда видеода тартылган Lexus 250 IS жана мына BMW-лар. Ушу мурда видеолорубуздан көрүп алсаңыздар болот. Дагы ушул эле караш, ушу кишиге эле караштуу ушу Toyota Corolla. Жылы 2006, коробка автомат, объему 1.6. Баасы канча болуп атат бул? $6.300.